Өткөн суткада өлкөдө 53 адамдан коронавирус аныкталып, 54 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ушуну менен өлкөдө жалпы ооруну жуктургандардын саны 183.863 жетти. Анын ичинен 178.905 адам дартты жеңген. Кечэтен бери Бишкек менен Ысык көлдө 2 адам коронавирустун курмандыгы болду. Жалпысынан оору 2766 кишинин өмүрүн алган. Азыркы тапта өлкө боюнча 709 бейтап коронавирустан дарыланып жатканы айтылды. Алардын 363 ооруканада болсо, 346 киши медициналык жардамды үйдөн алууда. Ооруканадагылардын ичинен 29 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Бишкек менен Чүй облусунун аймагында жашы жете элек балдарды чет мамлекетте туруп синтетикалык баңгизат сатууга тартып жүргөндөр аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Ага ылайык чет мамлекеттердин биринде жүргөндөр Кыргызстандагы өспүрүм балдарга баңгизат таратууга чакыруу боюнча практикалык иштерди жүргүзүшкөн. Ал балдар чет өлкөлүк кураторлордун көрсөтмөсү менен ар кандай коомдук жайларда, парктарда, аянттарда, бак-дарактарда баңгизаттардын аз өлчөмүндөгү партиясын катып жүрүшкөн. Каалоочулар электрондук капчык жана банктык которуулар аркылуу алдын ала төлөө жолу менен катылган баңгизат тууралуу толук маалымат алышкан. Мыйзамсыз схеманын катышуучуларынын ортосундагы жеке байланыш болбогонуна жана жашыруун жерлерди колдонгонуна карабастан УКМК кылмыштуу топтун мыйзамсыз аракеттеринин бетин ачты деп жазылган маалыматта. Топтолгон материалдар Кылмыш жаза кодексинин 382-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналыктарын сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, тийиштүү укук коргоо органдарына өткөрүп берилди. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тактоо иши уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 9-декабрдагы отурумунда добуштар кайра саналып чыга турган шайлоо участоктарынын тизмеси жана графиги бекитилди. Алар Ош облусундагы Көкчар, Ноокат, Араван, Ош жана Төлөйкөн округтары, Жалал Абад облусундагы Жалал Абад, Сузак, Токтоол округтары, Талас облусундагы Манас, Талас округтары, Чүйдөгү Ысык Ата, Нарындагы Кочкор жана Ысык көл облусундагы Ысык көл округу. БШКдан маалымдагандай, бул округтар боюнча добуштарды кайра саноо 10-11 декабрда жүргүзүлөт. Ага партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар жана журналисттер катыша алат. Кошумчалай кетсек, 90 орундун 54 үчүн 21 партия ат салышкан. Баштапкы жыйынтык боюнча мандаттардын 15-и Ата журтка, 12-си Ишенимге, 9-у Ынтымакка, 7-өө Альянска, 6-өө Бүтүн Кыргызстанга, 5-өө Ыйман нуруна тиймей болууда. Калган 36 мандат бир мандаттуу округтардан өз алдынча шайланып келген депутаттарга тиет. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 200дөн ашуун шайлоо участогу боюнча добуштарды кайра саноо тууралуу арыздарын 9-декабрда кайра кайтарып алганын Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, азыр бул партия менен 6 участок боюнча добуштар такталууда. Буга чейин Боршайком билдиргендей, добуштардын автоматтык эсептөөчү урналардагы жана кол санактагы эсеби расмий сайтка толук жарыялангандан кийин кайра саноо тууралуу бардык арыздарын Ишеним жана Ата журт партиялары кайтарып алышкан. Ынтымак, Альянс жана Эл өмөтү партиялары да көпчүлүк арыздарынан баш тартышты. Ата Мекен жана социал-демократтар партияларынын арыздарын кароо уланууда. Азаттык партиясынын добуштарды кайра саноо талабы канааттандырылбаганы, себеби ага негиз жок экени маалымдалды. Жалпысынан 8 партиядан добуштар күмөн жараткан 600 участок боюнча арыз даттануулар түшкөн. Жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетегеновду жоопко тартууга уруксаат берген жок. Бул тууралуу комиссия өкүлү депутат Евгения Строкова билдирди. Коротундуу парламенттин 15-декабрдагы отурумунда чыгарылат. 9-декабрда Строкова ар кандай түшүнбөстүктү жоюу үчүн комиссиянын курамына депутаттар Аманкол Токтомамбетовду, Алтынбек Сулаймановду, Айсулуу Мамашеваны жана Каныбек Иманалиевди кошууну сунуштаган. Депутаттын айтуусунда комиссиянын курамына жогорудагы депутаттар кирип, комиссия төрагасы болуп Айсулуу Мамашева шайланды. Ал эми комиссиянын мурдагы төрагасы Канат Исаев өз каалоосу менен кетти.
Жогорку кеңештин спикеринин милдетин аткаруучу Аида Касмалиева депутаттарды жаңы келе турган эл өкүлдөрүнө иш бөлмөлөрүн өз алдынча өткөрүп берүү туура эмес экенин эскертти. Бул тууралуу ал 9 декабрда парламенттин жалпы жыйынында айтты. Кийинки чакырылыштын депутаттарына сүйлөшүп алып, өзүңүздөрдүн иш бөлмөңүздөрдү бербеңиздер. Себеби кийинки чакырылыштын депутаттарынан комиссия түзүлүп, алар өздөрү чечиши керек. Ошондуктан өз ара сүйлөшүү аркылуу иш бөлмөңүздөрдү бербеңиздер. Касмалиева кайсы депутаттар мындай сүйлөшүү жүргүзүп жатканын тактаган жок. Соңку күндөрү шайлоодо уткан айрым талапкерлер жогорку кеңештеги иш бөлмөлөрүн бөлүштүрүү аракетин көрүп жатышканы коомчулукта бейрасмий айтылууда. Улуттук статистика комитетинин жетекчиси Самат Насирдинов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Өлкө башчынын башка жарлыгы менен аталган комитетке Бактыбек Кудайбергенов тайындалды. Буга чейин Кудайбергенов президенттин иш башкармалынын жетекчиси болуп эмгектенген. Ага чейин Бишкек мэринин милдетин аткарган. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Чүй облустук мамлекеттик башкармалынын жетекчиси болуп иштеген. Тилек Батырканов Кыргызстандын президентинин иш башкармалынын жетекчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин Батырканов президенттин иш башкаруучусунун биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ал эми аталган кызматтын жетекчиси Кудайбергенов улуттук статистика комитетине башчы болуп тайындалган. Беле кетсек, буга чейин президенттин жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгы жогорку кеңешти да тейлемей болгон. Президент Садыр Жапаров адам укугун коргоонун эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчы 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюму тарабынан алгачкы эл аралык документ адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганын эске салды. Анда инсандын негизги укуктары жазылып, алар менен бирге эркиндигин да коргоонун негизги принциптери түзүлгөнүн белгилеген. Азыркы учурда аталган документ жана анын жоболору мамлекеттин демократиялык негиздерин бекемдөөдө чечүүчү ролду ойнойт. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери өлкөнүн мыйзамдар тутумунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бүгүн биз жашообузду адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоодогу демократиялык баалуулуктарысыз элестете албайбыз, деди Жапаров. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаңы өрт өчүрүү куткаруу бөлүгүнүн курулушу башталат. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандын өрт өчүрүү жана куткаруу кызматынын потенциалын бекемдөө аркылуу элдин өрт коопсуздугун камсыздоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоор алкагында мындай бөлүктөрдөн жалпысынан 4-өө Бишкекте, Чолпон Атада, Сузакта жана Ошто курулат. Ар бир бөлүк заманбап жабдыктар жана өрткө каршы техника менен жабдылат. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 2800 өрт кырсыгы катталды. Бул былтыркыга караганда 12%га көп. 11 ай ичинде 33 адам каза болду. 29 адамды куткаруучулар аман алып калууга үлгүрүшкөн. Ош мэриясы коомдук транспорттарга 1 ай көзөмөл жүргүзүп, кечки 7-тен кийин жүргүнчү ташыбаган жоопкерчилиги чектелген компаниялар менен келишимди бузат. Ал эми кечинде жол акыны көтөрүү системасы жакшы иштебесе, шаардык кеңеш маселени кайра карашы мүмкүн. Бул тууралуу вице-мэр Сонунбек Жунусбаев билдирди. Жергиликтүү бийлик кечээ 9 декабрда кечки саат 7-ден кийин коомдук транспорттарга рейд жүргүзгөн. Көзөмөл учурунда кичи автобустардын көпчүлүгү жүргүнчүсүз бош келген. Ал эми интервалда белгиленген убакытты сактабаган 4 линияга 142, 119, 106 жана 124 маршруткаларга жеринен акт түзүлдү. Эскертүү алган каттамдарга 1 айдан кийин жыйынтык чыгарылат. Ошондой эле вице-мэр жол акыны кечки 7-тен кийин 20 сом кылуу маселеси да караларын кошумчалады. Анын негизинде жүргүнчүлөр жай мезгилинде саат 21:00дөн кийин 20 сом төлөшөт. Калаада кичи автобустарга рейд 9 декабрдан 2022 жылдын 9 январына чейин уланат. Анда кечкисинде линияга чыгуу талабына макул болгон жоопкерчилиги чектелген компанияларга көзөмөл жүрөт.